Алейкум ассалам. Жалабат областық едім. Жылдамдығыңыз ашып кетті. Қол өрбейсіз бе? Салам. Участоктамы? Бұл участок елу. Қай жерде жазылып тұрады елде? Қай жерде? Қайдан келдіңіз? Мен о жерден келіп отырмын. Қайда? Мен шыққаннан бері елді көрген жоқпын да. О жердің қайда? О жерден келіп отырмын да. О жердің аты бар. Перекресттіктен шығып келіп отырмын да. Ошо перекресттен бұрылғаныңыз ғой жерде. Неман аты екен жанда. Көрген жоқпын елді. Бар разок көп. Можете посмотреть. Сізге көрсетіп тұр ғой. Ким? Командир. Қашан көрсетті? Көрсеттім деді. Жаланды азырақ сөйлесеңдер. Так. Мен ошондо наранын келип атканын көрүнүп турбу? Номерим көрсөтүңчү? Сиздики? Номериңе керек? Азыр. Видео кетти. Ана 57-ге түштүңүз. Сиздики? Мен номерим, бирок Сиз документтериңиз. мен көргөн жокмун знакты. Мен эстодан чыгып көрдүңүзбү азыр? Азыр көрүп келдим мен, бирок аны көргөн жокмун да жана. Ага чейин көрбөдүм. Көрбөсөңүз сизди закон не освобождает. Ага чейин мен эстодан чыктым деп атам, мен көргөн жокмун. Эми документтериңизди? Эмнеге? Жол эрежесini буздуңуз деп атам мен. Мен көргөн жокмун эми элүүнү знакты. Эгер көрбөсөңүз анда мен күнөөлөнбү? Андан кийин биракта эстону көрүп атасыз, перекресттекти. Барып көрүп келиңиз. Мен ушул жерде 20 жыл болду иштегениме. Барып көрүп келиң анда. Мен көрбөйм. Документтериңизди берсеңиз. Мен эстодан келип атам дейм. Жигит, мына жерде радарда каерден чыкканыңыз менен полный көрсөтүп турбайбы? Көрсөтпөйсүзбү, нарандан келип атканымды? Нар жактан келип атпайсызбы? Кана? Бер каякта эсто, берди эсто деген жок. Мына келип атканыңыз менен мен сага көрсөтүп атпаймынбы? Мына каерде эсто берди, каерде? Кана эсто. Перекрестток. Кана перекрестток. Ушул жерде турат, мына могул жерде. Берде үй бар. Анын нарында дейм, могул жерде. Анан наранда аптека бар экен, азыр барып көрүп келген жериндечи. Аптеканын бер жагында знак бар. Эстодон өткөндөн кийин. 3 км деген знак бар экен. Мен 3 км айдайсың ошонун бияка чейин. Мен бул жактан барып эстоге кирип, эстодон чыгып кайра келип атам. Бияктан барып эстого эмнеге кайласың? О жерде сплошной линия турат. Кана сплошной? Ошол жерде турат. Көрсөтүңчү? Сплошной көрсөтүңчү? Кел бияка. Именно ошо эстонун тушунан сплошной жок. Жок сплошной. Тартпайсыңбы о жакты? Тартып атам. Эстонун тушуна барып көрүп келиң, кааласаңыз. Мага ишенбей атасыз. Документтериңизди. Документтер бере албайт экенмин. Неге бере албайсыз? Основания жок, эмнеге берем? Доказательство жок. Я, уулуңузбу? Рахмат апа, ушундай уулду тарбиялаганыңызга. Аллага тапшырып, Алла бүтүн наказать этет. Бүтүн авария болуп, инфаркт болуп келет. Ой, бияка келиң, ой. Инспектор. Ой. Эмнеге сиз антип неме болуп сүйлөп атасыз? Авария болуп келесиң деп. Удостоверениеңизди көрсөтүп коюңчу. Сага жизнь көрсөтпөйм. Көрсөтпөйсүзбү? Билесиз да буга статья бар экен, да? Жөн айткем. Ороз. Түш беркегиде. Удостоверениеңизди көрсөтүп койбойсузбу? Сага көрсөтө албайт экенмин. Эмнеге көрсөтө албайсыз? Ошого эле көрсөтө албайт. Эмнеге? Ошо кел, нервке тийбечи укаме. Ассалам алейкум. Нервке тийип атасың. Ассалам алейкум. Маге мен вайтлермен удостоверение сурасам көрсөтпөй атат. Кичине мындай жалганды азыраак сүйлөдү, бу жерден көрөтөсүң, учуп келатасың мына. Келгендан кийин бияктан бурулду, мана бияктан чыкты. Жок, ошо статья бар да, чынбы? Удостоверение көрсөтүш керек да. Удостоверение көрсөтүп койбойсузбу аке? Сага көрсөтпөйм. Жан 045. Болду? Удостоверение. Болду? Ким байке бул жактын аты? Сиздин апаң экенсиз го? Удостоверение көрсөтпөй атат. Көрсөтүп койсуң, кетебиз болду. Атың ким да? Атым не кыласың? Мен кайерден боласың? Болом да, Кыргызстандан эле. Удостоверение керек. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты будешь на полставки. Мамаев Болотбек Кусурманкулович, младший инспектор взвода. Калпты кичине жайраак сүйлөдү. Эмне? Бияктан мен көрүп турам укам.
Карап турам. Монтип жалган сүйлөө да экен. Доказательство жок болуп атпайбы? Бирок жана айтып, жанагындай кылып туруп сүйлөгөң да сиз. Авария болуп келесиң, аны инвалид болуп келесиң деп. Өзүңөр ушу. Авария болуп калышың мүмкүн деп атам. Антип сүйлөбөз, бияк бул жакта бар видеодо. Андай кылып сүйлөгө элесиңер. Кандуу жолдо турасыңар? Ассаламу алейкум. Жогорудагы видеого комментарий берип кетпесек болбойт. Себеп дегенде бул кызматкер Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде кызмат өтөө мыйзамын эске албаганда, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин этика кодексин эске албаганда көптөгөн өздөрүнө тиешелүү болгон 1284 буйругунун негизинде кабыл алынган ички жоосунун көптөгөн талаптарын одоно түрдө бузган. Тактап айтканда, 2018 жылы чыккан, азыркы күнгө чейин күчүндө ээ болгон ошол кездеги Ички иштер министрлигинин министри Кашкар Жунушалиевдин 1284 буйругунун негизинде буларга тиешелүү болгон, башкача айтканда, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө тиешелүү болгон 1284 буйругу чыккан. Анын негизинде жоо кабыл алынган. Ошол жоонун 18 бөлүмүндө каралган көптөгөн пункттарды бул кызматкер одоно түрдө бузган деп мен айта алам. Ошол эле 18 бөлүмдө бардык кызматкерлерге, жол кыймыл коопсуздугун камсыздаган бардык кызматкерлерге, жол кыймылынын катышуучуларына алар менен иш алып барып жатканда, маек кылып жатканда өздөрүнүн сын пикирлерин, жол эрежесин сактоо боюнча сын пикирлерин жана ойлорун айдоочуларга же жана башка жол кыймылынын катышуучуларына ынандырарлык түрдө жеткирсин деген деп жазылган. Андан сырткары айдоочулар менен маек куруп жатканда, иш алып барып жатканда сылык мамиле кылсын деп жазылган. Бирок бул видеодо көрүнгөндөй бир дагы ынандырарлык аргумент келтире алган эмес. Тескерисинче сылыктыктан кайра оройлукка өткөн. Өтүп эң өкүнүчтүүсү эч кандай аргумент келтире албастан диалогдун ортосунда айдоочунун жанында отурган энесине "Сиздин балаңызбы? Рахмат сизге ушундай тарбия бергениңизге" деп какшыктап, анысы аз келгенсип Аллахка тапшырдым, Аллах жазасын берет, бир күнү жол кырсыгына кабылып, инвалид болуп калат деп сүйлөнүп кетип атат. Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген көрүнүш? Гилтейген мамлекеттин ушундай бир кызматкери ушинтип жаранга сүйлөп атса, биз эмне деп кабыл алышыбыз керек? Аналогияга кечиресиздер, бирок жолдогу тилемчи дагы келип астыңа келгенде тыйын бербей койсоң унчукпай эле кетет го. А бул кызматкер эмне деп атат? Мындай туура эмес. Ошол эле 18 бөлүмдө каралган 149 пунктта мындай деп айтылган: жол кыймылынын катышуучулары менен маек куруп жатканда аларга эреже бузуусу боюнча түшүндүрмө иштерин акыл насаат үйрөтпөстөн жеткириш керек деген дагы жери бар. А бул жерде акыл насаат үйрөтмөктөн турсун аша чаап жатпайбы, жекелик өтүп жатпайбы, таптакыр эреже бузууга тиешеси жок адамды сөзгө чакырып айдоочуга акарат келтирип атпайбы? Же андай эмеспи? Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, эмне үчүн биз Сафари уюмунун жигиттери ушул кызматкерлердин башчылары, тийиштүү жетекчилери аткара турган ишти, башкача айтканда акыл насаат үгүт иштерин эмне үчүн биз жасашыбыз керек? Эмне үчүн силер жасабайсыңар? Силер ошол кылган кызматыңыздарга айлык маяна алып жатасыздар. Өздүк курамдын ушундай бир үгүт насаат иштерин жүргүзбөгөнүңүздөр үчүн өздүк курамдын ичинде ушундай окуялар болуп атат. Эгер мен туура эмес айтсам, сен туура эмес айтып жатасың деп айтыңыздар.
Үчүнчү маселе. Бул кызматкер, менин жеке оюм, кесибин туура эмес тандап алган. Неге дегенде, бул кызматкер мени дагы 1 жыл же 2 жыл мурун болсо керек, Бишкек шаарына Оштон келе жатканымда Токтобулда токтоткон. Ал видеону мен жарыялагам. Токтоткондон кийин келип алып мага кайсыл жерге чейин барасың, жүк албайсыңбы деп кайрылган. Токтоткон негизи өзү таптакыр башка болгон. Бул кызматкер кесибин туура эмес тандап алган. Али да кеч эмес кесибин алмаштырганы. Анан жанагынтип 20 жылдан бери мен ал жерде кызмат өтөймүн, тигиндей кыламын, андай кыламын дейт. 20 жылдан бери кызмат өтөсөңүз, 20 жылдан бери сиздерден жарандар кызмат күбөлүгүңүздү сураганда дароо көрсөтүштү сиз үйрөнбөптүрсүз. Ошол эле өзүңүздөрдүн ички жообуңуздарда жазылып турат. Жарандардын кайрылуусу менен, жарандардын талабы менен кызматтык күбөлүгүн көрсөткөнү силер милдеттүүсүңөр деп жазылып турат. Ал жобону мен ойлоп тапкан эмесмин, ал жобону сиздердин жетекчиңиздер ойлоп тапкан. Ал жобо дагы деле кайталап кетейин, дагы деле күчүндө. Бирок сиздер аны аткарбай жатасыздар.